danışman insan Hüseyin Karasаев 120 жашта. Hüseyin Karasаев Kırgız elinin tunguç elçisi болгон. Hüseyin Karasаев байбичеси Айша апа менен жаш кезинде түшкөн сүрөттөрдөн. Hüseyin Karasаев Айша Карасаева кыздары менен Люся, Галя, Алтынай 1930-жылдар. Сыдык Карачев, Мукамбаев, Исқақ, Hüseyin Karasаев, Айткулу Убукеев 1928-жылдары. Hüseyin Karasаевдин атасы Карасай, энеси Борбу, балдары менен 1905-жыл. Карасаевдин студенттик кези 1924-жылдар. Hüseyin Karasаев орусча, кыргызча сөздүктүн кандай чыгышы боюнча интервью берүүдө 1967-жылдар. Карасаевдин өзүнүн документтерин Ысык-Көл областык башкармасына тапшырууда 1996-жылдар. Карасаевдин 90-жылдык мааракесиндеги үзүндү солдон оңду карай жогорку кеңештин спикери Медетбек Шеримкулов, Карасаев жана Айша Карасаева 1992-жылдар. Карасаевдин Каракол шаарындагы Элебаев көчөсүндөгү жашаган үйү 2001-жыл. Карасаевдин эстелик тактасынын ачылышы Айша Карасаева кыздары Люся, Галя, Алтынай менен 2001-жылы түшкөн сүрөттөрдөн. Карасаевдин өзүнүн өмүр баянын жазып олтурган сүрөттөн үзүндү. Карасаев байбичеси Айша менен эс алууда 1995-жылы түшкөн сүрөттөрдөн. Академик Hüseyin Karasаев 1997-жылы түшкөн сүрөттөрдөн. Эми Hüseyin Karasаевдин сыйлыктары боюнча айта кетсем, сыйлыктары Ысык-Көл Кызыл Туу ордени, Манас ордени, эл аралык Данышман сыйлыгы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери. Бул Карасаевдин ударник карточкасы, ошонун үзүндү. Бул болсо Карасаевдин жумушу факультетинин мугалим күбөлүгү 1926-жылдар. Эми Hüseyin Karasаевдин ысмы ыйгарылган жерлер, аны биз түбөлүктүү деп түшүндүрүп койсок да болот. Каракөл шаарындагы үй музейи, Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университети, Бишкек шаарындагы колледж, Карасаев атындагы Ысык-Көл лицейи, Каракол шаарындагы Пржевальский жана Hüseyin Карасаевдин мемориалдык музейдик комплекси, ошондой эле Каракол шаарындагы көчө, Касым Тыныстанов Ысык-Көл мамлекеттик университетинин алдында Тыныстанов менен турган эстелиги, Түп айылындагы көчө, Бишкек шаарындагы көчөлөр. Андан кийин Карасаевдин жазган эмгектери. Жаңылык, чоңдор үчүн окуу куралы 27-жылдары латын арабинде чыккан. Орусча, кыргызча сөздүк. Батманов менен Карасаев менен Казан Фрунзе мурдагы 1938-жылдары чыккан. Орусча, кыргызча сөздүк. Ал 44-жылга Юдахин, Карасаев, Шүкүровдор менен биргеликте. Кыргыз тилиндеги жөндөмөлөрдүн семантикасы. Бул 44-жыл жарык көргөн. Кыргыз ырларынын түзүлүш системасы жөнүндө. Советтик Кыргызстан 46-жылы номер 1 санында жарык көргөн. Орфографиялык сөздүк 56-жылдары жарык көргөн. Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү 1966-жылы жарык көргөн. Түгөйлүү сөздөр Айша Карасаева, Hüseyin Карасаев 71-жылдары жарык көргөн. Камуснаме бул Манас сөздүгү 90-жылдары жарык көргөн.
манас эпосундагы көөнө сөздөр түшүндүрмөсү, баштан өткөн мажарлар, накыл сөздөр 2 томдон турат. Манас эпосунда накыл сөздөр тууралуу өздөштүрүлгөн сөздүк. Өздөштүрүлгөн сөздөр 60 миңден турат бул сөздүктөр. Ошондой эле Карасаев көптөгөн медалдардын ээси болгон. Музейинен үзүндү, Камбузнаме китеби, Карасай сөздүгү, Хусейин Карасаевдин. Ошондой эле мына кыргыз тилинин орфография сөздүктөрү, жана ошондой эле Карасаевдин бүт чыгарган эмгектери аябай чоң. Мына музейи ушундай жазуулар бар. Алыстан көргөндө Карасаевдин музейинин көрүнүшү. Бул Айша Карасаева экөө түшкөн сүрөттөрдөн. Карасаев Кыргызстанда сөздүк түзүү ишине негиз салгандардын бири болуп эсептелинет. Карасаев кыргыз алфавитинин бардык түрүн түзүүгө катышкан. Авторлош болуп чоңдор үчүн жаңылык деген 1927 жылы туңгуч алипбе түзүшкөн. Өзү да сабат ачкыч 1927 жылы алипбесин жазган. Иштеген кызматтары 1921-22 жылдары Кең Суу айылындагы революциячыл комитеттин төрагасынын орун басарлык кызматын аткарган. Ошондой эле маданий агартуу кызматтарында иштеген. 1951-1974 жылдары Кыргыз мамлекеттик университетинде мугалим болуп иштеген. Анын өмүр жолу таржымалы 1901 жылдын 5 январында азыркы Ысык көл областынын Түп районуна караштуу Кең Суу айылында орто чарба үй-бүлөдө төрөлгөн. Карасаевдин бизге филология илимдеринин кандидаты, улуттук туңгуч лексикограф, кыргыз совет тилчиси, эмгек сиңирген ишмер, лексиколог, профессор 97 жаш курагында о дүйнөгө сапар алды. Кыскача түшүндүргөндө төмөндөгүдөй таблица менен түшүндүрсөк болот. Хусейин Карасаевдин туулган жылдары, туулган жери, ишмердүүлүгү, өлгөн датасы, алган наамы, жубайы, бала чакасы. Көрдүңөрбү? Анда саламатта каласыңар. Ушул айтылган сөздөр боюнча, Хусейин Карасаев боюнча айтылгандар боюнча көңүл бурабыз, окуйбуз, ойлонобуз, эске сактайбыз. Азаматсыңар, саламатта калгыла.